Анжелика Дурдана Салыкованы Китстар тобуна алды. Эстрада жылдызы Анжелика Кайратова Бишкектин номер 87-чи. Орто мектебинин 5-классынын окуучусу. Дурдана Салыкованы өзү жетектеген. Китстар кыздардан турган тобуна алды. Кече 5 декабрда Бишкекте Анжеликанын Бактулайым реалити долбоорунун кайрымдуулук концерти болду. Ал концертке Анжелика мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды ата-энелери менен чакырып, жаркын маанай тартуулады. Майрамдык кечесине конок катары Дурдана Салыкова да келген. Эске салсак, кичинекей Дурдана жогорку кеңештин депутаттары менен мектеп окуучуларынын жолугушуусунда мектептеги медайым боюнча көйгөйдү ачык айтып чыккан. Маалымат булагы Барометр чекиткейжи. Данияр Айсалкын 2 ай эмес 1 жумада деле сүйүп калса болот экен. Данияр Айсалкын, кушпоңор бек болсун. Үй бүлө куруп бир мамлекетти түптөдүңөр. Жар болуу кандай сезим экен? Данияр. Чындыгында үйлөнгөндөгү сезим концерт койгондогу, туулган күн өткөргөндөгү сезимдерден бөтөнчө экен. Учурда биз куршаптабыз. Жубайым ата-энеме кызмат кылып жатат. Кудай буйруса жаңы жылдан соң Самара Каримова менен жолдошу Асан Мансуров берген жолдомо менен Дубайга барып эс алып келүүнү пландап жатабыз. Ата-энемдин болсо кубанычтарына чек жок. Айсалкынды мурда ата-энем менен тааныштырып, сынатып көргөн эмесмин. Сүрөтүн эле көрүп жүрүшчү. Той күнү эле таанышышты. Негизде алар башынан эле уулум, башкысы бири-бириңерди сүйсөңөр болду деп айтышчу. Айсалкын, жаңы бүлөгө көнүп атасыңбы? Мени ата-энебиз өз кызындай кабыл алышты. Тойдон кийин да үйгө көптөгөн коноктор келип жатышты. Ошондо дагы апам 3 күн көчөгөдөн чыгарган жок. Эми гана чыгып кызматымды кыла баштадым. Негизи экөөңөрдү тагдыр кайдан табыштырды эле. Данияр. Айсалкынды биринчи мен тойдон көргөм. Ошондо бир көрүп эле жактыргам. Издеп жүрүп телефон номерин таап, биринчи кадамды таштагам. Айсалкын, Данияр чалганда ырчы экендигине ишендиң беле? Биринчи жолу чалганда ырчы Данияр экендигине анчейин ишенген эмесмин. Айтканда деле аралыкта кармап сүйлөшчүмүн. Ошентип сөздөн сөз чыгып, ар кайсы темада сүйлөшүп, аны талкуулап жатып эле көз карашыбыз, оюбуз туура келип жакшы сүйлөшүп калганбыз. Ошентип жакындан кандай адам экенин билгенден кийин ортобузда сезимдер пайда болду. Ата-энең болсо ырчы жигитке турмушка чыгарыңды кандай кабыл алышты? Данияр менен алгач сүйлөшүп баштаганда ата-энеме айткан эмесмин. Өзүм толук ишенип, жактыргандан кийин гана апама айткам. Качан гана үйлөнүү тууралуу сөз болгондо апам атам айтты. Чындыгында атам таң калып, ырчыга турмушка чыкса кандай болот деп бир аз сарсана болду. Бирок караманчы жакаршы болгон жок. Анан апам экөө кеңешип, ойлонуп көрүп макулдугун беришти. Ата-энем менин тандоомо каршы чыкпаган, түшүнүктүү адамдар. 2 ай эле сүйлөшкөнүңөрдү билебиз. Бул кыска убакытта бири-бириңерди толук билүүгө жетиштиңерби? Данияр, бул суроону көптөр берип жатышат. Адамды 1 жума же 10 күндө деле билсе болот экен. Биз 2 айда бири-бирибизди кенен тааныдык. Бул аябай кыска убакыт деп ойлобойбуз. Интервьюларымда деле эгерде сүйүктүмдү тапсам, дароо эле үйлөнөм деп айтчумун. Баары ошондой болду. Тойдо 800 конок болуптур. Баарына көңүл буруп жетиштиңби? Чындыгында келген коноктордун саны андан да көп болду. Биздин жакшылыкты тең бөлүшкөн конокторубузга ыраазыбыз. Ага тууган, инилер, досторубуздан тышкары жогорку кеңештен сыйлуу коноктор. Көрмандарым дагы келишти. Тоюбуз ичкиликсиз өттү. Ошентсе дагы келген коноктордун баары чын жүрөктөрүн ырдап, бийлеп шаңдоо турушту. Анан эптеп адамдын санын көбөйтүп эле чакырып алган жокмун. Бардыгы менин жакындарым. Көңүл бурулбай калса капачылык болбосун деп конокторума алдын ала эле эскерткем. Ошентсе да болушунча көңүл бурганга аракет кылып жаттым. Айсалкын, үйүңө чубалган унаалар барып жолду тыгынга учуратыптыр. 100гө жакын адам барып сени алып кетерин билчү белең. Жолдошум башында эле достору көп экендигин айткан. Үйдөгүлөр деле ырчы болгон соң достор көп деп ошого жараша даярдандык. Баары батышты. Эшикте калган адам болгон жок. Өкүл ата катары Аман Ибраевди тандапсыңар. Мурдатан эле көздөп жүрдүңөр беле? Данияр, мен өкүл ата катары эсептеп, ойлонуп жүргөн агаларым өтө көп. Ошолордун арасынан Аман Ибраевди 2 жыл мурда эле тандагам. Өзүнө айтсам толкунданып, сүйүнүп кабыл алган. Ошондон бери эле өкүл атам деп жүрчүмүн. Тойдо да жакшы кызмат кылып, өкүл аталык апалык милдеттерин 100% аткарышты. Тойдо өзгөчөлүктөр көп болду. Маселен, жар-жарсыз эле жетелешип кирдиңер. Бир туугандар ырдашты. Деги эле тойдун идеясы кимдики эле? Данияр, тойдун күнү белгиленип, жакындары менен кеңешип отурганда, апам, балам, апамдын болчу келини деген ырың менен өзүң эле алып кирбейсиңби деген сунушун айтып калды.
Бул идея мага аябай жыгып, жубайымды өзүм эле алып кирдим. Эжем дагы менин бир тууганым чыгармамды аткарып, сюрприз жасады. Муну күткөн эмесмин, тойдогу дагы бир өзгөчөлүк. Шагыратып бардык конокторду тоскоого чыгарган жокпуз. Жалаң оюн-зокторду уюштурдук. Тойдун башка түйшүктөрүнөн баарын бир туугандар менен, кошо менеджерим Бурул мойнуна алды. Айсалкын, эмне менен алексиң? Инстаграмдагы баракчаңдан модель деген жазууга көзүм түштү эле. Мен Өзгөн районуна караштуу Мырза Арык айылынан болом. Үй бүлөдө 5 бир туугандан 3-чүсүмүн. 20 жаштамын. Ошмону Кыргыз-Кытай факультетинде окугам. Кытай тилинде эркин сүйлөйм, котормочумун. Мен модельдик агенттиктерде деле иштебейм. Болгону окуу жайдан же Инстаграмдан көрүп калып, биздин дүкөнгө модель болуп бербейсиңби деген сунуштар көп болуп, модельдик чөйрөгө азын-аулак киришип калгам. Данияр интервьюларында ар дайым жубайым үйдө отурусун каалайм деп айтар эле. Мындай шартка кандай карайсың? Же Данияр сиздин оюңуз өзгөрдүбү? Айсалкын, Данияр менен сүйлөшүп баштаганда бүт интервьюларын карап чыккам. Андыктан бул тууралуу кабарым болгон. Буга туура эле көз караштамын. Ошондуктан балалы болгу чакты үйдө эле отуруп, андан кийин балдарымды кароо, тарбиялоо менен эле алек болом. Данияр, оюм азырынча өзгөрө элек. Өзүм эле багам. Балким бала чакалы болуп, алар чоңойгондо салон ачып иштетип же болбосо кесиби боюнча иштеп калышы мүмкүн. Муну да убакыт көрсөтөт. Айсалкын, Данияр мырзанын көрман кыздары көп. Анын үстүнө чыгармачыл адамдар үйгө токтошпойт эмеспи? Мындай жашоого даярсыңбы? Негизи биз бири-бирибиз менен сүйлөшүп алып, толук түшүнүшүп, ушундай жашоону элестетип көрүп, анан мамилебизди элге жарыялаганбыз. Көрөрмандарга туура эле көз караштамын, аларды сыйлайм. Азыртан эле чалгандар, кат жазгандар болуп жатат. Жолдошума ишенем, телефонун текшерип чукулабайм. Өзү деле башынан эле телефонумду чукулабай эле койгонум жакшы. Көрөрмандарым менен мурда кандай мамиледе болсом, ошондой эле болом. Мени ырчы кылган көрөрмандарым деп айткан. Эми жашооңор кайда уланат? Данияр, биз айылда деле, Ош Бишкекте деле жашай беребиз. Буга үйлөнгөнгө чейин эле шарт түзүп, даярданып койгом. Эгерде мен гастролдо болсом, келинчегим ата-энем менен калып турат. Маегерге рахмат, бактылуу болгула, деп Леди Чекиткейжи сайты жазып чыккан. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон мунчтарга ээ болуңуз.